Ай кошуна шабдалы канчадан деп сурап жатат бул жолдун боюндагы чоң эмес базардын кардары. Айта кетсек, бул базар жакында эле пайда болуп, Ош, Баткен, Исфана жана Исфана Ворух автотрассаларын бөлүп турат. Кыргыз Республикасы менен Тажикстандын соода алмашуусунда бул жердин мааниси зор. Так ушул жерден чек аралык соода катнаш түзүлүп, жакшы өнүгүп жатканын көрөбүз. Баткен Кыргызстандын толук кандуу облусу болуп эсептелинет. Бишкектен Баткенге чейинки аралык болжол менен 1000 чакырымды түзөт. Андыктан бул жакта жашаган кыргыздар үчүн алыстан азык-түлүк ташыганча, тажик товарларын сатып алуу алда канча жеңил түшөт. Өз кезегинде тажик кошуналар дагы Баткенден өндүрүш товарларын, курулуш материалдарын жана күйүүчү майды арзан баада сатып алышат. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын ЕЭПке кошулганы мунайзатка болгон пошлина толугу менен жоюлуп, бул товардын түрүнө болгон баалар Тажикстандын өзүнө караганда кыйла арзан турат. Бул жакта туугандарым калгандыктан Баткенде көп келем конокко. Соңку мезгилде кыргыз-тажик мамилелери жакшырып баратканы сүйүндүрөт. Баткен менен Исфара шаары ортосунда транспорт үзгүлтүксүз каттайт. Соода жолго коюлган. Биздин айылдын айымдары кооз килемдерди токушат. Муну алар Самарканда кыргыз айылына сата алышат. Исфара шаары бүгүнкү күндө транспорттук коммуникациялардын орду калаасы болуп эсептелинет. Бул шаар аркылуу көптөгөн тажик жарандар Баткен аркылуу Ошко барышат. Ал жактан аэропортко түшүп Россия Федерациясына акча тапканы учушат. Тажиктердин сөзүнө караганда мындай каттам менен Россияга жетүү арзан болууда. Өз кезегинде Исфара шаарына Баткенден айыл кыштактарынан кыргыздар конокко келишет. Негизинен медициналык жардам алганы же санаторияга эс алышат. Бул жакшы жашаанадан кабар берет. Анткени ар бир транспорттук байланыш сооданын өнүгүшүнө жана эки тараптуу пайдалуу алакалардын түзүлүшүн шарттап, чектеш аймактардын инфраструктурасынын өсүп өнүгүүсүнө натыйжалуу таасирин берет. Баткен районунун тургуну Анорбай Кушназаров 10 жылдан бери элди ташып келет. Чектеш аймакта жүргүнчү ташып турган унааларга суроо талап чоң. Мен негизинен жүргүнчүлөрдү Тажикстандан Баткенге Ошко жеткирем. Өтмөк пункттарында бизге жакшы мамиле жашашат. Тажикстан менен мамилебиз жакшы. Исфаранын Баткендин базарларында кудун окшош товарлар сатылат. Баары бир соода жакшы өнүгүп жатат. Кудайга шүгүр, кардарлар жетиштүү. Исфара Ворух трассасынын кесилишинде дайыма эл көп. Өзгөчө түшүм жыйнаган мезгилде адамдар көбөйүп, кыргыз-тажик айылдарына багыт алган тургундар сөзсүз түрдө жолдун боюндагы базарга токтошот. Ходжай Айола Абдукуддус Шодиев айылдык мугалим, тажик айылындагы мектепте иштейт. Базарды кыдырып жүрүп, өзүнүн окуучусу Авазды кездештирип калды. Азыр ал кыргыз айылы Орто Боздо жашайт экен. Шыр эле таанып, агайына шабдалыны арзан баада берди. Предмет английский языка. Англис тили боюнча сабак бергем. Мектепти бүтүп, мына бизнесмен болуп иштеп жүрүшөт. Бизнесом занимается. Аймакта жылуу маанайды түзүп, оор чыңалуунун басаңдашына көп учурда чектеш аймактагы соода алмашуунун орду чоң. Тажикстан менен Кыргызстандын жарандарынын ортосунда болгон жаңжалдарды баары эле билсе керек. Чырдын баары күтүүсүздөн чыгат. Мына бул ашкана 1 жыл мурун ачылган. Эки өлкөнүн элин бириктирүү максатын көздөйт. Биз бардык кардарларыбызга чоң урмат сый менен мамиле жасайбыз. Чыр-чатак болгон чектеш аймакта өзүнүн ишин ачуу Мафтунага оңойго турган жок. Буга карабастан Мафтуна жолдошу менен тобокелге салып, жаңы топтолгон Зарашфон айылында ашкана ачышты. Бул айылда болгону 12 үй бүлө турат. Жер иштетүүдөн башка иш жок. Жаш үй бүлө кичине сууду алып, автотрасса кесилишкен жерге тамактануу жайын курушту. Жаш ишкер айымдын айтымында соода катнаш эки эл ортосунда достук мамилелердин өрчүшүнө өбөлгө түзөт. Бекеринен ашкананын кире беришине Саади Шерози жазып кеткен атактуу накыл сөздөрүн илип койгон эмес. Өтүп бараткан адам 800 жыл мурун айтылган акыл ойдун түпкү маңызын түшүнсө дейт. Элдин баары адам баласынан жаралган, бир топурактан пайда болгон. Биз кошуна эл менен бирдиктүү организмдин бөлүгү экенин унутпасак, ошондуктан достукта өмүр сүрүп, бири-бирибизди түшүнүшүбүз керек. Тажик менен кыргыздар достук мамиледе, дейт жергиликтүү ишкер Ходжа Салаиддин. Ал эл ичинде чоң кадыр баркка ээ. Айтымында кыргыз жана тажик айылдарындагы улуу муундун өкүлдөрү жаштарга салыштырмалуу алда канча толеранттуу. Андыктан кадырлуу карыя жаштар арасында көбүрөөк убакыт өткөрүп, акыл насааттарын үйрөтүп, чыр-чатактар боло турган болсо, убагында басаңдатканга салымын кошуп келет. Мына караңыз, шабдалы, дарбыз, коон сатылат. Эл жайма-жай келип, мөмө жемишти сатып алып үйүнө кайтат. Эки өлкөнүн тургундарынын ортосунда соода катнаш жол боюндагы базарларда гана эмес, талаш жаратып келген аймактарда да өнүгүп жатат. Мисалы үчүн кыргыз айылы Таш Тумшук менен тажик айылы Ходжай Айола экөө тең Исфара шаарынан 35 чакырым аралыкта жайгашкан. Таш Тумшук айылынын тургуну Мурат Айдаров көп жылдан бери ишкерчилик менен алектенип келет. Биринчи керектелүүчү товарларын сатып, негизги кардарлары тажик жарандары экенин айтат.
Сейчас у нас Бизде арзан, негизинен тажиктер бизден сатып алышат. Өз кезегинде жергиликтүү тажик ишкерлери жакын жайгашкан Таш Тумшук кыргыз айылына курулуш материалдарын сатат. Чектеш аймакта соода сатык жолго коюлган. Бул жакта баалар да арзаныраак болгондуктан баары келишет. Кыргыз, тажик, өзбек улутуна карабастан биздин товарларды сатып алышат. Тажикстан менен Кыргызстан ишкерлеринин ортосундагы мамиле Исфара шаары менен Баткен шаарынын бийлик өкүлдөрүнүн кызматташуусунан улам оңолду. Мында Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын салымы зор. 2 жыл мурун эки мамлекет ортосундагы соода сатык таптакыр үзгүлтүккө учурап, эл аралык уюмдардын көмөктөшүүсү менен чектеш аймактагы алакалар жанданып, өнүгүү жолуна түштү. Элдин биримдиги тууралуу сөз болгондо так ушундай кызматташтык, бири-бирине колдоо мамиле болушу керек. Биримдик деген бири-бирине жакын болуу дегенди түшүндүрөт. Согди менен Баткен облустарынын жашаган тажик жана кыргыз жарандары чектеш аймактарында соода сатыгын улантып келишет. Бул эки элдин мамилесинен улам табигый жол менен пайда болгон ээн эркин түзүлгөн соода катнашына таң берсе болот. Кошуна мамлекеттердин жетекчилери чектеш аймакта калыптанып калган экономикалык мамилени мыйзам түрүндө бекемдөө иши гана калды. является, значит, Исфара районунун мажилисинин депутатымын. 3 чакырымда тең депутат болдум. Жергиликтүү калк коңшулаш калк менен достук мамиледе. Мажилисте депутат болгонума сыймыктанам. Тажикстанда иштеп жашаганыма ыраазымын. Жергиликтүү эл өкүлдүн айтымында чектеш аймакта ар дайым болуп келген соода катнаш кыргыздарга дагы тажиктерге дагы ченемдүү жашоо деңгээлин сактоого өбөлгө түзүп келет. Ошондуктан чектеш аймактагы соода сатыкты өнүктүрүү ар дайым орчундуу маселелерден болуп саналат. Анын үстүнө соода алакаларын бекемдөө чектеш аймактарындагы калктын арасындагы чыңалууну басаңдатып, элдин экономикалык абалын жакшыртат. Муну жергиликтүү тургундар жакшы түшүнүшөт.